9 ноябрда УКМКнын Ташкөмүр шаардык бөлүмчөсүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылуу аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президенттин Жалал Абаддагы ыйгарым укуктуу өкүлү, атайын кызматтын кызматкерлери жана ардагерлери катышты. Имаратта атайын кызматтын кызматкерлери үчүн эс алуу бөлмөсү, унаа коюучу жайы каралып, заманбап техникалар менен жабдылган. Salamatlar yoldaşlar. Salamat, olunuz, yoldaş, general. Silerge көрүлгөн камкордук кызматкерлерге. Себеби кызматкерлерибиз таза, акыйкаттуулук менен, берилгендик менен, мыйзамдын чегинде кызмат кылсын деп талапты коюп атабыз. Эгерде ушундай шарттар түзүлгөндөн кийин дагы сиздер жакшы иштебестен, же болбосо кайсыл бир мыйзамсыздыкка барып, же мыйзамсыздыкты көрүп туруп, көзүңөрдү жумуп, өзүңөр мындай кайдыгер карай турган болсоңор, анда ар бир кызматкер боюнча биз чечимди кабыл алабыз. Биз мамлекетти күчтөндүрүшүбүз керек. Мамлекет күчтүү болуш керек. Буюрса, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун түздөн-түз берген тапшырмалардын негизинде, ошолорду аткаруунун негизинде мамлекет чыңдала баштады. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 2 жыл алдын жаңы бийлик келген маалда мамлекеттин бюджети 162 миллиард болгону. Бүгүнкү күндө мамлекеттин бюджети 500 миллиард болду. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде айлыгы көтөрүлбөгөн, же болбосо пенсиясы көтөрүлбөгөн бир дагы тармак калган. Бардык тармактын айлыктары бир нечеси көтөрүлдү. Сөз менен эле айтылбастан, сөз менен эле айлык көтөрүлдү дебестен, ошонун иш жүзүндө бир нечеси бирөөсүнө 50-60%, бирөөсүнө 100, 200, 500%ге чейин айлыктар көтөрүлдү кээ бир тармактарда. Бул да болсо мамлекеттүүлүгүбүздүн кайсыл бир деңгээлде ошол чыңдоонун негиздери. Бүт нерсенин баары жаңы. Флотта транспортный средствага чейинчи баардыгы жаңыда. Бул жана айтып өткөндөй, балдарга иштегенге тем, күч, мындан кийин дагы калап кетерин. Балдар ушул жетекчибиз ушунчалык эмени условия түзүп берип аткандан кийин балдар дагы ошол нерсени кайтарыш керек. Болгон күч аракет менен иштеп бериш керек. Бул биздин милдет болуп эсептелет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары дагы атайын кызматтын имараттары жаңыланып, материалдык техникалык базасы чыңдаларын белгиледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.